Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен атым Нурзат Конкобаева, мен технологмун. Тамак азыктар технологиясы боюнча, ошондой эле Кыргыз техникалык мамлекеттик университетте Исхак Разаков атындагы технологиялык факультетте студенттерге сабак беремин. Технология консервирования деген адистик боюнча. Бүгүн биз үй шартында кандай бир пайдалуу, таттуу тамактарды жасайбыз, жемиштерден, ошол жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Менин бүгүнкү жардамчым, менин студентим, консервалоо технологиясы багыты боюнча 3-курстагы студент Гүлжамал мага жардам бермекчи. Эми бардык эле балдар чипсыны жакшы көрөт, дагы башка бир бат жей турган тамактарды жакшы көрөт. Биз болсо бүгүн ошол бир пайдалуу болсун балдардын ден соолугуна деп үйдө кандай жемиштер бар, алмалуу, банан болобу, колдон келсе алманын ар кандай түрүнөн, кызылынан, сарысынан, көгүнөн кылып чипсы жасаган боюнча айталы деп жатабыз. Жөнөкөй эле алманы кесип, ичке кылып, тазалап, биринчиден тазалап жууп алышат. Анан өзүңүздөргө жаккыдай кылып, татынакай кылып кесип алып, андан кийин мынакей табакка эрте даярдап алганбыз, шекерден биз сироп жасап алганбыз. Ошол ширеге салып туруп эле, печкага салып, биз аны кургатабыз. Бул ден соолукка пайдалуу. Ар кандай кошулмалар бар, жытын күчөткөн, дамын күчөткөн кошулмалары жок эле. Ушундай татынакай чипсы жасаңыздар болот. Алманы ичке кесип алып эле, анан мындай эмеге салып, противенге салып туруп, анан нан бышырган печкага гана кургатабыз. Бул эми аябай ичке кесилгендиктен бул тез эле учурда кургайт. Бул жерде эмне көңүл буруш керек? Жашылча болобу, жемиш болобу, буларды кургатканда температура 70 градустан ашпаш керек. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, чипсыны жалгыз эле алмадан жасагай үйдө кандай жемиш бар, ошонун баарынан жасай берсе болот. Мисалы үчүн банандан жасаңыздар болот, мисалы үчүн алмурттан жасасаңыздар болот. Алманын ар кандай түрүнөн, сарысынан, жашылынан, көгүнөн, так бүгүнкү биздин Гүлжамал көрсөткөндөй кылып эле оңой эле жасап, кургатып балдарга берсек болот. Биздегидей вентиляциясы бар болсо, анда эшигин жапкан бойдон кургатабыз. Эгер вентиляциясы жок болуп калса, үйдө печка ага деле кабаттуу болбой, мынтип эшигин ачып койсоңуздар, баягы ысыганда суу үйдө буланат, анан бияктан чыгып кетет, бат кургайт да, кытырак болуп, жакшынакай болуп кургап берет. Жашылча же болбосо жемиштер болобу, бардыгын кургатуу температурасы 70 градустан ашпаш керек. Анан булардын калыңдыгына, булардын көлөмүнө жараша ар кандай убакта кургайт. Биздин бул аябай ичке кескен чипсыларыбыз 20-30 мүнөттө кургап калат. Бардык жемиштерди башында жууп алабыз, чаңдарынан тазалап. Андан кийин болсо, мына Гүлжамал көрсөткөндөй кылып эле сырткы кабыгынан тазалап туруп, муну ичке кесип эле, анан жанагыдай кылып кургатабыз, алмадай кылып. Эми биз ушундай кесип даярдап алган банан өзү деле мындай таттуу, анан балдар аябай жакшы көрүп жешет да банандычы. Ошол себептен балдардын ден соолугуна пайдалуу болуш үчүн, алар шекерди азыраак жеш үчүн биз бананды эч кандай ширеге салбастан эле печкага салып, мына мындай пергаментке тизип кургатсак болот. Ошондо ден соолукка көбүрөөк пайдалуу болот да, сахар азыраак, порошок түрүндө, ошо корицаны себелеп койсо дагы бул дагы ден соолукка пайдалуу, анан кызыктуу дагы болот. Сахарный сиропту кошоткан себебибиз эми ал концентрациясы азыраак да, анча таттуу эмес. Ошол учурда баягы печкага салганда жогорку температурада ошол шекер кичине мындай карамелизация болуп, анан бир жука слой пайда болот. Таттуу жука слой анан кытырайт. Анан балдарга ошол кытырактыгы менен дагы кызык болуп, анан балдар кызыгып, ушундай пайдалуу жемиштерден жасалган азыктарды жеп ден соолуктарын чыңдашат. Мына
эми биз даяр болгон бананды, кесип даярдалган бананды печкеге салдык. Эми банан алмага караганда кичине узагыраак кургайт. 2-2,5 сааттай кургайт. Ал эми температурасы болсо ошо алмадай эле болот. 70 градустан жогору кылбашыбыз керек. Муну алып, мынакей мындай кылып банкага салып, ушундай ортосуна кагылып, буга нымдуулук кирбегидей кылып анан бекитип коебуз. Мынакей мисалы үчүн корицадан мынакей жасалгандары. Банкага салып койгонбуз. Ошондой эле жана көрсөткөндөй мынакей тиги кондон. Мына эми алмадан жасалган чипсларыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Балдар үчүн ар дайым мөмө жемиштерден ушундай пайдалуу чипсларды даярдап берип туруңуздар.